Кара Суу шаарында өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо көптөгөн мыйзам бузуулар болгондугу маалымдалган. Анда бир партиянын пайдасына белги коюлган бюллетендерди топтоо менен үкөккө салуу фактысы катталган. Бул мыйзамсыз жосундарды Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары жыйында айтып чыгышкан эле. Колунда белгиленген бюллетендер жүрсө, дагы эмне кылыш керек анда түшүнбөйм. Мына видео тасма туру. Сөз жок да. Ушул шайлообу. Бар эле бардык шайлоодон да шайлап койбойсуңар, СДПК эле берип койбойсуңар. Эмне кыласыңар? Бар болуп, акча кетирип, шайлоодо өткүзүп. Айтылган фактыларды НТС'нин журналисттери видео тасмага түшүрүп жүргөн учурда белгисиз адамдар алардын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылышкан. Ал тургай журналисттерди опузалап, коркутуп үркүтүп, видео фактыларды өчүрүүгө аракет кылышкан. Карап коюңуз, бери көзсөз. Тартат, баарын тартат. Биз каалаган жерде тартабыз. Биз сиңиңизге барып тартып атабызбы? Жок, адам каалабаса, качып атса, неме тартып атасың? Сиз ага заступаться этпеңиз, мен сизди тартып. Мындай мыйзамсыздыктарга бажы кызматынын орун басары Раим Матраимовдун тиешеси бар экендиги айтылган. Депутат Өмүрбек Бабанов билдиргендей, Раим Матраимов шайлоо учурунда КСДП партиясы үчүн үгүт иштерин жүргүзүп, ал тургай айрым шайлоочуларды бир партия үчүн добуш берүүгө мажбурлаган. Кара Сууда жашап аткан жарандар ыйлап атат. Матраимовдардын вотчинасы болду дейт бул. Матраимовдардын үйү болду дейт бул. Кара Суу. Матраимов Раим деген бажынын замы бар экен. Бажычыларды алып келип иштетти дейт ошол убакта. Эми ар бир нерсенин чеги бар да. Ошонун негизинде Матраимов Раимдин да жоопкерчилигин кароого мен фракциянын чечимине киргизем. Ошол эле кезде Өмүрбек Бабановго Раим Матраимовдун бир тууганы Искендер Матраимов жалпы жыйында жооп кайтарды. Ал Республика Ата Журт партиясы Кара Сууда өткөн шайлоо кампаниясында бир дагы штат ачпагандыктан шайлоодо утулуп калды деди. Ошондой эле Матраимовдор Бабановдон айырмаланып, эл үчүн кызмат кылып жатат деди. Ошондуктан бакандай 5 бир тууганга акарат айтууну токтотуусун талап кылды. Биздин артыбызда менен 45 миңден ашык шайлаган эл бар. 400 миң жашаган ел бар. Анан бул жерде айтыла турган сөзүм эсиле, бирок айтайын Өмүрбек Токтогулучка. Биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз. Бирок биз отличие сизден Матраимовдор ал жерде Кара Сууда көп иштерди жасап койдук. Айыл жерлерде бардык адептүү болсун, акылдуу болсун, арака берилбесин, жакшы жашоо болсун, Кыргызстандын келечегине жакшы бир салымын кошкон жаштар өтсүн деп биз ал жерге көп айылга кичи футбол боюнча футбол аянтчасын куруп бердик. Эки депутаттын эрегишине эл өкүлү Мирлан Жээнчороев аралашты. Ал 5 бир тууган мамлекеттик кызматты ээлеп отурса, жогорудагыдай иштерди кайсы акчага жасагандыгын айтып берүүсүн талап кылды. Урматтуу Матраимовдор президент менен жабынбагыла. Президент таза жана айкын шайлоо болсун деди. СДПК менен жабынбагыла. 2007 жылы Бабанов СДПКнын начальник штабы болгон. Мен Таластын координатору болгондо силер какта элеңер. Марат менен Максимдин этегинде жүрбөдүңөр беле. Бүгүн эл билет ким экен. Фонддун аркасынан аянтчаларды кайсы фонд, кайсы акча каражаттан 5 тең мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар. Ал эми Искендер Матраимов оозун жаап отурган жок. Тескерисинче, мен силерге окшоп ресторан салып пайда көрүп жаткан жокмун. Сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөгүлө деп жооп кайтарды. Биз ресторан салып же той салып, ал жерден пайда көрүп аткан жерибиз жок. Ушуну бир билип койсоңор. Ар бир сүйлөгөндө бир ойлонуп сүйлөгүлө. Дагы айтам, в отличие вас, биз иштерди жасап атабыз. Алаңгыча кыйлашкандардын арасына КСДПчы депутат Ирина Карамушкина аралашты. Ал төрагадан шайлоо кампаниясы аяктаганча депутаттардын шайлоо боюнча билдирүүсүнө тыюу салуу керектигин талап кылды. Уважаемые депутаты, мы все сегодня были свидетелями, как в полном составе фракция «Республика» игнорировали утреннее заседание. Их не было, и вот сейчас они услышали и вдруг прибежали и начали работать. Во-первых, нужно приходить вовремя, работать всей фракцией, а потом выступать вот таким вот агрессивным, в такой агрессивной форме. Во-вторых, уважаемые дорога, я вношу предложение, чтобы до конца выборов, то есть избирательной кампании, вернее, до 15 октября, прекратить любые выступления здесь на площадке Жогорку Кенеша по избирательной кампании. Анан биз айтпаганда ким айтат? Парламентте айтылбаса кайсы жерде айтылыш керек?
Эмне үчүн биз шайлоо боюнча бузууларды парламентте карабашыбыз керек? Мына айрым биздин коллегалар ушундай сунуш киргизип атат. Качан карайбыз? Бул сөз бүгүн болосо эртең айтылат. Эки миллионер шайлоонун ызы чуусунан улам бири-биринин байлыктарын чукуп баштады. Албетте экөөнүн тең эл алдында айтылбай жүргөн байлыктары көп. Өмүрбек Бабановдун декларациясына өңүлүп караганда жупуну көрүнгөнү менен Кыргызстандагы олигархтардын сап башында турары белгилүү. Ал өзү деле буга чейин байлыктары тууралуу журналисттерге пресс-конференция уюштуруп, азын-оолак агынан жарылган. Көрсө Өмүрбек Бабановдун байлыктары Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө да бар экен. Ал 2007-жылы Россиянын Пенза шаарына инвестор болуп, цемент заводун салдырганын мойнуна алган. Ал эми артынан чуулгандуу кептери ээрчиген Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар кредит алып, ири соода борборун салдырып, муну Бабанов бир тууганындыкы деп чыккан эле. Алыш-бериш маркети жана Азия молу боюнча менин тууганым акылдашууга келишти. Бул жерге мындай кыргызско-российский фондко кайрылсак болобу дейт. Мен айттым, конечно, кайрылгыла дедим. Эмне кайрылса болбойт? Ошондой эле Кыргызстан банктары Бабановго тиешелүү экендигин өзү ачыктаган. Алган эмес, Бабанов багбан жана дыйкан экендигин өзү деле жашырбайт. Мындан улам анын жүздөгөн айыл чарба багытындагы техникалары жана гектарлаган жерлери бар экендиги айтылып жүрөт. Мен сиз жөнүндө кандай сөз болуп аткандарын Өмүрбек Токтогулович айткым да келбейт. Анда паскада түшкүм келбейт. Ал эми Матраимовдор кирешени кайдан табат? Алардын бири Райым Миллион деген кайманаты бар. Райым Матраимовду төбө чачты тик тургузган чугулгандуу кептери ээрчип жүрөт. Матраимовдор 5 бир тууган. Андан 3-өө мамлекеттик майлуу сүттүү кызматтарды ээлеп жүрүшөт. Алардын декларациясына үңүлсөң, кадимки карапайым адамдын абалы көз алдыңа тартылат. Мисалы, Райымбек Матраимов 2015-жылы 587.386 сом акчалай киреше тапкан. Бирок Азаттыктын журналисттери Матраимовдун баласынын бир эле кол сааты 43 000 доллар турарын жазып чыгышкан. Анда журналисттер Матраимовго тиешелүү Ош шаарында 2 заңгыраган особняк үйлөр, Ош шаарындагы 2 народный соода түйүндөрү, Эрем спорттук комплекси жана Бишкектеги Эркиндик бульварындагы көп кабаттуу батирлерде 25 чарчы метр үй Матраимовдорго тиешелүү экендигин белгилеген. Бирок кайсы акчага, кайсы каражаттарга? Баары тең мамлекеттик кызматкерлер. Балким ошол жана таможняда болгон коррупциянын акчалары жумшалгандыр. Эмне үчүн биз бул жөнүндө айтпашыбыз керек? Республика Ата журт фракциясынын депутаттары Матраимовдордун байлыгын айтып бүткөнчө, интернеттен Искендер Матраимов масабалында Оштон Бишкекке уча турган учакты 1 саат кечиктирип кармап, элдин нааразычылыгына кабылды. Бул маалыматты КСПЧ депутат Спутник сайты аркылуу четке какты. Ошентип кара сууда өткөн шайлоо учуру 2 миллионердин тирешүүсүнө негиз болду. Эл өкүлдөрү бири-биринин байлыктарын чукушуп, ал үчүн атайын депутаттык комиссия түзүү сунушун беришти. Миллионерлердин чыры эмне менен бүтөт? Аны мезгил көрсөтөт.